Дээрлик 40 жыл аралыгында жазылган Сынган кылыч романын кимдер гана окубаган. 18-19 кылымдагы кыргыз журтчулугунун башынан өткөн кыйын доорлор, Кокон хандыгынын түптөлүшү менен ыдырашына чейинки тарыхый бурулуштар камтылган көлөмдүү чыгарманын автору элибиздин улуу жазуучусу Төлөгөн Касымбеков быйыл тирүү болгондо 86 жашка чыкмак. 1931 жылы январда Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Ак жол айылында жарык дүйнөгө келген. Төлөгөн орто мектепти аяктап 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим. Андан ары 14 жашында Кичи Ак жол селолук советинин жооптуу катчысы болуп иштейт. Алты дубан элиң бар, ала тоодой жериң бар. Алда канча демиң бар, атпай түрктүн ичинен кайрыңден кемиң бар деген. Жазуучу 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1960-73 жылдары Кыргыз окуу педагогикалык мамлекеттик басмаканасынын адабият редакциясынын редактору. Ала тоо журналында бөлүм башчы болуп бир топ жооптуу кызматтарды аркалайт. 1990-94 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты катарында өз өлкөсүнүн саясий турмушуна мыкты салымын кошкон. Бир да кишиден мен жамандыкты көргөнүм жок. Себеби мезгил ошондой болчу. Бир кишинин жамандыгы деп эсептебей, мезгилдин ошол кыйынчылыгы, бирок бул мезгил өтөрүнө көзүм жеткен. Кайрадан кайра кайрылып, тереңдетип жазып отурдум. Залкар жазуучунун калемине таандык эмгектерине токтоло кетсек, 1952 жылы Кичинекей жылкычы чыгармасы Советтик Кыргызстан журналына жарыяланып, адабий чөйрөдө тушоосу кесилген. 1966 жылы эң көлөмдүү Сынган кылыч тарыхый романы жарык көрүп, Советтер Союзунун дээрлик бардык өлкөлөрүнүн тилдерине которулган. 1980 жылы Прогресс басмасы аталган романды англис тилинде чыгарган. 1986 жылы Келкел романы жазылган. 1958 жылы Кыргызстанда биринчи жолу Алымкан тасмасы тартылган. Анын автору катары Төлөгөн Касымбековго Алымканды жазгандыгы үчүн Исхак Разаков өз колу менен алтын саат белек кылган. Коркпоңуз айымыз, коркпоңуз. Биз деле адамбыз. Адам? Мен деле? Дээрлик бүткүл өмүрүн адабиятка, тарыхка арнаган жазуучу Сынган кылыч жана Келкел романдарын мыкты деңгээлде жазып, окуяны жандуу чагылдырган сүрөткер катары да айтууга болот. 2001 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланып, 2006 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты. 2006 жылы Кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылып, Акшумкар менен белгиленген. Кыргыз элинин сыймыгы мыкты жазуучу 2011 жылдын 16 июнунда Бишкек шаарында каза тапкан.